салык төлөнсө баарыбыз жарандар добросовестный отношение кылсак, ошого жараша анан жанагындай вливаниялар болот да. Айлык маяналар көтөрүлөт, жана жолдор салынат. Ошолорду биз деле мына эртең эле талап кылып атпайбызбы? Эмнеге мектеп мындай, эмнеге жол мындай деп. А бирок талап кылгандан мурун биз өзүбүздүн милдетибизди бериш керек. Эмнеге мен салык төлөбөй атам? Эмнеге мага салыкчылар келбесе мен төлөбөй коем деп маселе койгула да. Биз баарыбыз көнүп калганбыз. Талап кылганда өзүбүздүн милдетибизди так аткаралы, урматтуу ишкерлер. Жардам беребиз бизге. Мен айткан жокмун. Албетте биз алыспыз. Мен эчтеке төлөбөйм, эчтеке мага келбегиле деп откладывать этип жүрсөк жүрө беребиз. Эми өнүгүп алалы да. Мына силер как раз айтып атасыңар, на встречу кетели, складты ачып, чогуу жаныңыздарга жакшынакай отуралы, канчадан, кандай товар, кандай моуну түшкүлө, хорошо деп ошондой жазалы, ошол жерде силерге көрсөтүп берет. Эми сиздер менен чогуу баштайлы. Сиздердин артыңыздардан калган бизнесмендер дагы, Дордой дагы силердин артыңыздан порядокко келели. Баарыбыз порядокко келип, мына бул чогуу бири-бирибизге навстречу кетели. Сиздердин сураныш, өтүнүчтөр баары кабыл алынат. Жокко чыкпайт. Но мы должны вместе сесть и поработать. Просто взять и уйти у нас не получится. Анда ошол эле эффект. Сиз суранып аткан 24-жыл келебиз да. Ал мына бат эле көз ачып жумганча эле өтүп кетет. Ал келгенде ушундай эле картина болот. Мен кепилдик берем. Но чтобы такого не было, мы должны сегодня начать работу. Вот бүгүн кызматкерлер ар бир складка барат, чогуу отуруп санайбыз, кандай документтерди талап кылат, ошонун баарын тең көрсөтүп берет, кандай режимде дальше иштейбиз, ошонун баарын тең көрсөтүп, порядокко келебиз. Эми Дордой деген маселе болбогондой кылабыз да. Биз деген баарыбыз билебиз, канча деген элдер иштейт, канча деген үй бүлө бияктан багылып атат. Мы тоже хотим это сохранить, Дордой, но чтобы ошону сохранить, өзүңөр айтып атасыздар мына 80% чет өлкөгө кетет депчи. Чет өлкөгө кетиш үчүн там уже требования поставили. Электронный счет фактура болуш керек деп. Экспортный. Ошону кылыш үчүн силер өзүңүзгө товарды кириштиришиңиз керек. Ошол порядокко келиш үчүн мына азыр баштап атабыз да. Мы, конечно, ойлоно беребиз, ар бирөөбүз өзүбүздүкүн карап, кичинекей коробканын ичинде эле жүрөбүз да. Глобально, если подумать, чтобы сохранить Дордой, вы должны вот Казахстан, Узбекстанда базардын алдында дагы алдыга чыгышыбыз керек именно фискальный учет боюнча. У кого будет фискальный учет, уже цифровизация наступила. Тот будет уже впереди, да? Ошону баарыбыз түшүнүп, туура кабыл алып, чогуу биргеликте иштейли, урматтуу ишкерлер. Ар бир айтылган доомат боюнча мына кызматкерлер менен да чогулуш кылабыз. Айтып койгон доомат боюнча чогуу эле иш алып барып, татынакай санап берип, татынакай салыктарды төлөп коесуздар.